Пока жөнінде тоқталыңыз да, без интервью. Я сразу интервью менен. Пока birinchi bunday tartaqli общий что происходит ko'rsatib olalım. Ichida электричка бар. Электричка qayerda? Ichida. Qo'shilib aka? Yo'q. Пока общий звук. Или электричканы qo'shib qo'yibsizmi? Комментировать etib. Хорошо. И сразу возможность болса интервью ала аласыз. Endi прямой ketdi deb yozib qo'yding? Жаздым. Дальше возьми в белом. Лучше уже не выйдет. Kırgız Kazak bir tuğan, ODKB bir tuğan. Kırgız Kazak bir tuğan, ODKB bir tuğan. Kırgız Kazak bir tuğan, ODKB bir tuğan. Kırgızstan çıksın ODKB'den. Kırgızstan çıksın. Кыргызстан çıksın все вместе, давайте. Kırgızstan çıksın. Kırgızstan çıksın. Kırgızstan çıksın. Kırgızstan çıksın. Parlament açık yayın ötközsün. Parlament açık Yayın ötközsün. Parlament açık yayın ötközsün. Parlament açık Yayın ötközsün. Parlamentin kabul algan çekimleri bizde açık olsun. Parlamentin kavgalan çeşitleri açık olsun. Biz bilgimiz gelir. Мы хотим знать. Biz bilgimiz gelir. Мы хотим знать. Мен берген ояқ қарағандан кейін. А вот здесь что хотите, давайте. Кыргызстан не поддерживает. Не привлекать войска. Не вмешивать войска. Какая семья? Интересно, у кого есть информация? Говорят, основной докладчик Хашиев. Он же в красной зоне лежит. Ну, из красной зоны его выпустили. Выздоровел, да? Он выздоровел, да. Он же в красной зоне. Вот буквально вчера умирает, не барды узага. Өліп қалмасын деп билеген. Жатып тұрсын деген емес екен. Шықпай тұрсын красной зонадан. Он видно, где-то спрятался в красной зоне и докладчик, это главное. Ребята, давайте балдардан ужамай. Но уже как-то скачать, не могу хотя бы представители
представители от гражданского общества в качестве наблюдателей. Давайте, kimde kağıt var? Организовать это балаларға берейік. Не хотите сидеть? Не помочь? Просто просьба. Обязательно направить просто гражданское общество. Кого есть Давайте организовать такой лучик. Бумага у кого есть? Закрытый выбор. Да, открытый дегенем, хотя бы наблюдатели пускай там сидят. Где можно что бумаги? Пойдем да. Нет, потому что кто-то должен разрешение написать на этой бумажке. Нет, все равно это письменно должно. Да, Вижу, что на улице директора. Надо кого-нибудь депутата найдем, чтобы Бекешев есть. Где Бекешев? Они просто делают секретными. Я уже злая анализ. Вот это не депутат, посмотрите. Да, наверное, да. Давайте просим. Деме, прямой кетіп отқан бар ма жоқ? Кто-нибудь прямой кетіп. Қайсынан сіздер? Булак. Сайт, блок иди. Мы хотим открытого заседания. Facebook. Депутаты сразу уволят. Кыргызша орысша. Да. Biz жарандык коомдун өкүлдөрү деме прямой кыле азыр прямой кетебиз мен Gününüz жақсырақ болсын. Hazır. Хан коюн надо. Biz жарандык коомдун өкүлдөрү, Кыргызстандын жарандары бул жерге келгенибиздин негизги себеби азыр саат 2-де биздин жогорку кеңеште жаңы чакырылган 7-чакыруунун депутаттары ошо ОДКБ маселесин жана Казакстандагы бүгүнкү абал боюнча талкуу болот экен. Эмнегедир бул талкуу жабык эшик алдында өтө турган болуп турат. Биз ошондуктан эң биринчи кайрылуубуз жогорку кеңешке ушул жердеги турган жарандык коомдун өкүлдөрүнүн арасынан бир 2-3 адамды байкоочу катары киргизүүнү өтүнөбүз. Жабык болбош керек. Бул жерде Кыргызстандын эмес, Казакстандын дагы, ошо ОДКБга мүчө болгон мамлекеттердин дагы тарыхтагы бир тарыхый чечим кабыл алынган турат. Кыргызстан бул чечим боюнча Кыргызстан тарыхка жазылат. Бул биринчиси. Экинчиси биз ушу депутаттардан мен өтүнүп кетет элем, каршы болууну, эгер керек болсо ОДКБдан чыгып кетүү маселесин дагы көтөрүүнү,
эмнеге биз андай болуп атабыз? Бул деген бүгүн Казакстанда бул окуя болуп атат. Бүгүн Казакстандын эли ушинтип кыйналып турат. Казакстандын балдарынын, казак балдарынын каны төгүлүп ата-энеси ыйлап турушат. Ал эми мындай тарых биздин башыбыздан өткөн. Biz bundan ötkönбүз, бирок биз сырттан армияны киргизбестен өзүбүз регулировать эткенбиз. Анан экинчи маселе, менин жүрөгүм аябай катуу өйгөн, ооруп жаткан жеримен туруп келдим ушул жерге. Эгерде бизде дагы наразычылык болуп турат, бизде дагы ушундай бир абал болуп калса, бүгүнкү кабыл алынган чечим тарыхый прецедент болуп калат. Бүгүн Казакстанга ОДКБ армиясын киргизе турган болсо, эртең ушундай абал Арменияда болуп калабы, же дагы Тажикстанда болуп калабы, же Кыргызстанда болуп калабы, ошол жака дагы ОДКБнын армиясын киргизгенге прецедент болуп калат. Биз прецедентке каршы турушубуз керек. Башка армия, башка суверендүү мамлекетке кирбеши керек. Так, кешіп қойсын, вот это возьму. Так и... Азыр. Да, прямой кетті. Фейсбуктан. Чоң рахмат. Байланып қалып тұр. Молодые депутаты вот такие, что ли? Скажите. Что за позор? Боже, это Руан, да? Куда и сахта. Неме бул мынын суростан качкандарды бул артынан кууп жүрүп тутуп прямо эфирге чыгарып Нисакар пулемет деп. Ошондо да. Пока, я пока вырубил. Бул жактан да көрчү. Там уже Нисакар пулемет болуп калды. Вы против или за вхождение в ОДКБ? Вы можете сказать? Я почему не скажу, что скажем? Мы требуем открытого заседания! 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 Elga açık çıktılar! 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 Kazak Kırgız bir tuğan. ОДКБ'ga kim tuğan? Депутаттар қорқып болыңдар. Депутаттар қорқып болыңдар. Без банны стоят. А, вот это? Мне кажется, вот это тоже что-то. Жиын açık olsun! ОДКБ Жиын жоқ. açık olsun! ОДКБ диктаторлар klubu. Өйдө түрөттөр. Оны киргиз койсоңуздар. Обзор было? Вон, парень. Давай. Tatlar görüyorsa çıkıp olma! İşte bırak. Что-то то. Да, нагет. Поближе. Саламатсыздарбы? Булак KG сайтынын жалпы колдонуучулары, көрүүчүлөрү, окурмандары. Биз азыр жогорку кеңештин алдында турабыз, Ак үйдө. Бүгүн 6 январь күнү коңшу Казакстан өлкөсүндө болуп жаткан оор кырдаалга байланыштуу жогорку кеңештин алдында активисттер, жарандык коомдун өкүлдөрү чогулду. Алардын башкы нараазычылыгы Кыргызстандын аскерлерин Казакстанга тынчтыкты орнотууга жибербеш керек деген нараазылыктар болууда. Ошол эле келишүүгө, Казакстандын ичине келишүүгө таптакыр болбойт деп өздөрүнүн пикирлерин айтышууда. Жана бүгүн өзүңүздөр билгендей жогорку кеңеш, парламент, өкмөт бирге жыйын өткөрүп ошол
аскерлер барабы жокпу деген маселени чечет. Жана активисттердин талабы жыйындын ачык болушу. Жок, жооп берип кой. Ачык эле позицияларды Ким кырды азыр жооп берген жок депчи. Мен айттым. Биз барыбыз айтып атабыз. Кетип калды. Он уже ни сахар, ни мед деп атабыз. Депутат деп атабыз. Давай, так. Неме позицияңды билгим келет. Менин позициям, ал менин позициям да. Мен азыр силерге эчтеке деген себебим, анткени мен деле силер сыяктуу көп нерсени билбейм. Бирок азыр ушул ситуацияны көрүп туруп, анан кийин өзүмдүн жоомду берем. Туурабы? Анан мен силерге мынтип туруп чыгып туруп, мен бул жерден элдер бар. Ошо элдер менен уважаемый элдерим бар, ошол менен советоваться четкенге чыктым. Сен элди бөлбө да, бирөө уважаемый, бирөө неуважаемый деп. Мы что, неуважаемый получается? Советоваться четкенге эле чыктым да. Анан я имею право да это делать, туурабы? Жок, публично айтып атпаймынбы? Мен силерге айтып атпаймынбы? Мен бирөөлөр менен бияктан советоваться четкенге чыктым деп атам. Рахмат. Азыркыга чейин жооп бере албайм. Чындыкты айтайын. Жеке немемди айта албайм да. Азыр анткени мен билем, азыр бир нерсе дебисем, анан кийин Эрлан мындай айтты, Эрлан тигиндей айтты дегенде сөздөр чыгат да. Мен андай сөздөрдү каалабайм. Азыр мен баарынан түшүнүп, позициям бар. Позициямды обязательно айтышым керекпи? Эмнеге? Ал мен силерге дагы айтып атам. Ал менин позициям. Мен силерге жооп бербейм деген жокмун да, туурабы? Жок, азыр мен силерге жооп бербейм деп айттымбы? Можно я скажу, почему нужно публичная площадь? Аскерлерин Казакстанга жөнөткөнгө макулдук бересиңерби, бербейсиңерби деген маселе каралган жок. Жок, ошону айтып атпайм мен. Маселе позицияң да или нет, маселе каралсын. Маселе каралсын. Мен ошол жерден өзүмдүн позициямды айтып атам. Нет, жок эмес, ошондой. Неге жок? Неге жок? Чыгып элден сурайбыз, вот ты как депутат, спроси у нас, чего мы хотим? Зачем мы стоим? Вы зачем вы кричите? Нет, я кричу, что не надо кричать, да. Ребят, мен силерге айтып атпаймынбы? Я представитель народа. Мен силерге дагы бир жолу айтып атам. Мен азыр бир нерсе деп, менин позициям бар. Бирок мен силерге бир нерсе деп айтып алып азыр, анан кайра интернетке чыгып туруп хайп болуп жүрө албайм. Мен позициямды айтам. Чыгам, айтам. Момдай болду, тигиндей болду деп. Бизди угуп кой, биздин үнүбүздү. Да, короче, Он даже не спросил, что мы здесь стоим. Ташиевтен бетер жоқ болады ғой. Его позиция, это его. Ал ким кетти окшойт? Жоқ, ким кетет? Кетпейбиз. Ана. Требуем открытое заседание. Требуем открытое заседание. Требуем открытое заседание. Açık çiğin ötkörgülü. Açık çiğin ötkörgülü. Açık çiğin ötkörgülü. Фрайлева. Типа он тоже значит. Выходите к народу. Assalamu alaikum. Сиздердин пикириңиздерди билсек болобу ушул? Сиз кайсы каналдасыңыз? Булак KG сайтынан. Булак KG. Семетей Аманбеков. Ким? Семетей Аманбеков. Редакторыбыз баш. Ушул бүгүн акция өтүп атат. Сиздердин пикириңиздер кандай? Бүгүнкү чечим кайсыл жакка кабыл алынышы керек? Мен жанагы ОДКБнын курал күчтөрүн Казакстанга киргизгенге каршымын. Ошон үчүн биз бияка келдик, атайын депутаттар да ошого чакыралы деп, ошого добушун каршы добушун берсин деп. Анткени бул Казакстанда болгон окуя, ал деген өзүлөрүнүн иши. Биз алардын иштерине кирбеш керек. Биз деле ошондойлордон канча өттүк. Өзүбүз баарын эле легитимизация кылып койдук. Канча жолу болду. Алар деле казактар деле бул жаңы баштап атат. Анткени 30 жыл бир киши башкарып атканда баары бир протестный энергия чоголот да баары бир. Ал деген от, ал деген энергия. Ошон үчүн казактар ошону азыр көрүп атат. Ошондон өтүш керек. Биз чыгылып жанагы не надо им мешать, в общем.
орус тарап айтып атат да, биз ал жактан түздөн түз кийлигишпейбиз ишине. Биз алардын стратегиялык маанилүү объектилерин коргойбуз. Байконурду ошол армиясына жардам беребиз деп атышат. Кыргызстандын позициясы кандай болушу мүмкүн азыр? Казактар кантип карайт ошол войсканы киргизсе? Казактар балким булар интервент деп карайт. Кийин мүмкүн согуш башталып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул деген мен үчүн аябай коркунучтуу биздин регион үчүн. Биз мына эч ким киришкен жок, өзүбүз эле чечип алдык иштердин баарын. Мына мояктан деле. Казактар деле ошентип чечип алсын өзүлөрү эле. Ошол бүгүнкү акциянын катышуучулары айтып атат, 1-2 өкүлүбүздү ичине киргизип ачык жыйын өтүш керек. Жок, ошо жабык азыр Эрулан келип айтып кетпеди, жабык болот экен деп. Мен деле кирейин деп аткам. Пропусту алып, бирок заседание жабык болот деп атат. Азыр ошо заседание өткөндөн кийин уже угат экенбиз. Рахмат. Военной интервенции. Алты биз адам көрөт. Военной интервенции. Эрулан Хайпанов. Голосуйте против! Голосуйте против! Против! Пожалуйста, на народ! Женщина, поговорите с нами! Знаете наше мнение, пожалуйста, хотя бы. Бизде азыр күн тартибинде кандай маселелер карала элек али. Сиз өзүңүздүн позицияңыз бар. Бир эле суроо. Биздин келгендеги себебибиз мына Казакстанда окуяны барып отслеживать этип атабыз. Азыр бүгүн парламентте ОДКБны Казакстанга киргизүү маселеси каралат. Биз ОДКБнын член страна катары биздин армия Казакстанга кирүү боюнча дагы маселе көтөрүлүш керек. Анан кийин биздин ушул жерде тургандардын көпчүлүктүн пикири мындай. Биздин кыргыздар кирбеш керек. Боордош казактарга кирбешибиз керек курал менен. Биз аларга тойлорго барышыбыз керек. Бул биринчи. Сиз кандай ойлойсуз? Экинчиси, эгерде вопрос ошого бара турган болсо Кыргызстан лучше ОДКБдан чыгып кетиш керек. Азыр биринчи барып ошол жакта көтөрүлө турган маселени карайлык. Анан кийин менин деле ошо оюм эл турат да. Эч кандай агрессияга, эч кандай элдин эл тараптабыз. Карапайым эл тараптабыз. Султаева Гүлшархан. Маалымат алып атасыздар интернет блоктардан. Рахмат. Хоть по-человечески ответила. Это женщины всегда такие. Женщины, да. А как ее зовут? Как ее? Султаева дейт. Гүлшархан Султаева. Султаева, да? Вот хотя бы похвалим ее. Оюндар башталып кетти. Биз укуктук жагын гана карманышыбыз керек. Укуктук жагынан алганда жана жааматтык коопсуздук жөнүндөгү келишимде агрессия, сырттан кол салуу бул башка өлкөнүн ошол жанагы келишимдин мүчөсүнө болгон мамлекетке карата кол салуу болгондо гана, ошондо гана ОДКБнын күчтөрү кирүүгө немеси бар да, мүмкүнчүлүгү бар. Анан бул жерде Казакстанга эч ким сырттан кол салган жок. Бул Казакстандын өзүнүн ичиндеги өзүнүн проблемасы болуп атат. Албетте бийлиги алсыз болуп калды. Айла жоктон көтөрүлүп чыккан элди террорист деп атады. Террористтик уюм болгон күндө дагы, андай болгон күндө дагы террористтер сырттан келген жок да. Туурабы? Мисалы дейли да. Террористтер кошулуп кеткен күндө. Сырттан даярдалган террористтер деген. Жок, эми сырттан даярдалган террористтер деген жөн эле булар өздөрүнүн немесине жанагы немесине зомбулугуна элдердин баарын кырып атып атканына өздөрү актаныш керек да. Ошончо сырттан келген террористтер болгон күндө дагы бул мамлекеттин кол салуусу эмес. Келишимде так жазылып турат. Башка мамлекеттин кол салуусу деп. Мейли сырттан террорист келген күндө дагы бул башка мамлекеттин кол салуусу эмес. Анан Кыргызстандын позициясы кандай болуш керек? Албетте Кыргызстандын өзүнүн милдеттенмелери бар. Келишимдин алкагында милдеттенмеси бар. Бирок азыр кандай болбосун жогорку кеңеш уруксат бериш керек. Жогорку кеңеш эгерде позициясына катуу туруп бул жерде агрессия болгон жок, сырттан агрессия болгон жок, биз макул бербейбиз деп койсо, мына ошондо Садыр Жапаров дагы мисалы Путинге жаман көрүнбөй, жогорку кеңеш ошондой чечим чыгарып койду, баш мыйзамда турат деп койгонго мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок азыр жана өзүңөр көрдүңөр, Акылбек Жапаров расмий позициясын айтты министрлер кабинетинин. Бирок ошол эле мезгилде, ошол эле учурда Садыр Жапаров ГУМда шопинг кылып жүрөт.
Эми бул дагы туура эмес да. Ошондо түртүп коюп атпайбы? Акылбек Жапаров менен жогорку кеңешке түртүп коюп атат дагы. Садыр Жапаров өзүнүн позициясын билдирбей атат. Бул Садыр Жапаровдун жоопкерчиликтен качканы, Садыр Жапаровдун коркоктугу. Чоң рахмат. Жактан да сурап алалы же? Кечиресиз. Вы за или против использования ОДКБ в ОДКБ кыргызских вооруженных сил? Вы знаете, прежде всего мы, конечно, с болью воспринимаем события, которые происходят в нашем братском государстве. Для Кыргызстана нет более близкого, более родного, более тесно связанного с нами во всех отношениях народа, чем наши казахстанцы. Поэтому, конечно, то, что сегодня поступает, то, что вчера воспринимают, то, что всю ночь поступали сообщения об такой резком обострении, эскалации, насилии, многочисленных жертвах, это все, конечно же, вот каждый кыргызстанец, в том числе, я могу с полной ответственностью сказать, весь состав кабинета министров, руководитель нашего государства, это практически так же, как и все мы, как же, как и весь, наверное, мир, и весь регион, как наше сердце бьется точно так же, с таким же инстинктом. Но Ваша позиция, законная власть, вы знаете, что до последнего времени позиция Кыргызстана, формально, неформальная, она заключалась именно в том, что мы выражали полную уверенность, что братский народ и его руководство, президент Касым-Жомарт Токаев, полный состав нашей законной власти Казахстана способны самостоятельно справиться с этой ситуацией. То есть не надо, значит, ОДКБ? Мы выражали в этом уверенность до того, как в соответствии с собственным национальным законодательством Республики Казахстан, в соответствии с уставом всевозможных организаций, не только организации договора коллективной безопасности. У нас много договорных обязанностей, которые связывают. Нету более близкого стратегического партнера. И поэтому, когда сосед и ближний брат просит о помощи, нельзя. Но я вам так скажу, что решением, мне не с вами спорить, потому что это решение главы государства. Ни в коем случае. Вы знаете, что абсолютно твердое условие, абсолютно оно просто непоколебимое условие каких-либо направлений. Если они будут направлены, если на то будет принято решение в соответствии с Конституцией нашим жогорку кеңешем, который избрал народ Кыргызстана на честных, свободных, справедливых выборах, абсолютно четкое условие и требование, что ни в коем случае они не будут соприкасаться с гражданским населением нашего братского народа. Не надо вообще. Ни в коем случае. Это будет прецедент к тому, что не надо. Мы пережили Ожские события, мы сами справились. Не делайте историческую ошибку. Нет интервенции. Гнида просто надо, слов нет, боже мой. Общий звук. Реально бұл жақта азат жоқ ше. Я не знаю, там она бумажки нашла или нет.
Да. Немеге жаза қойсын, чтобы грамотно чтобы неме откажет. У вас есть бумага? Бумага жоқ болды. Ондай бумагаларға болмады. Жауап кеңесінің кезексіз жиыны күтусіз болғандығына байланышты. Пол заряда осталось. Жарым саатта бар. Жарым саатта неше? Полон емес қол шықты. Азыр біз 2,5 саатта көрдік. Негізі бир тоңқып қойған қанша керек? 2 сааттан біраз көрдік. Батарейка жүрді. Жоқ. Бірақ можно этим повербанком провод. Какой провод нужен? Отдельно возьмите. Типа, бұл жаққа мындай сайын. Почек бүтіндей екен, бет бар. Аларға лучше Типа, мындай как ноутбук, а алдыңғы как USB. Ошондай. Эме кош керек экен, бош уақыттар. Сұрадық па? Сұрадық? Жоқ. Сіздерге қайсы немеде? Булак кейджи. Деме, Фейсбукта қайсынан? Булак Ньюс. Неме, Булак Ньюс неме да? Да, ошон жазсаң. Латинский менен. Бүгүнкү ушул чечилип жаткан маселе боюнча негизи жыйын ачык өтүш керек беле же жабык өтүп атканы кандай пикириңиз? Анан биздин аскерлер барышы керекпи жокпу? Жогорку Кеңеш саясий уюм да ошон үчүн өздөрүнүн пикирин ачык эле билдиргени дурус. Анткени ал жерде саясатчылар отурушат, ал жерде аткаруу бийлигинин өкүлдөрү эмес. Мен ачык өткөрүшүн колдойм. Бул жерде жаап чачыра турган кандайдыр супер секретный маселе жок. Экинчиден, Казакстанга ОДКБнын курамында кыргыз аскерлерин жиберүүгө макул болбошубуз керек деп ойлойм. Биздин коңшу боордош Казакстандын карапайым элине курал сундура турган маселе эмес. Азыркы болуп аткан окуялар алардын өздөрүнүн ички иши жана өздөрүнүн ички ишин өздөрү мындай чечиши керек. Алардын президенти Касым-Жомарт Токаев террористтер, алар сырттан кандайдыр бир колду алган деп сөздөрдү айтты, бирок эч кандай далилдеп, тастыктаган нерсе көрсөткөн жок. Кимдер террористтер экенин көрсөткөн жок. Биз видеолордон көрүп атабыз. Кылкылдаган миңдеген, 10 миңдеген адамдар диктаторлорго каршы, ошол диктаторлор алып келген кыйынчылыктарга каршы көтөрүлүп чыгышкан жана өзүнүн демократиялык укуктарын талап кылып жатышкан. Аларга каршы күч колдонууну ошол казактардын күч түзүмдөрү баштаганын биз көрүп турдук. Биз казак менен кылымга араздашып калбашыбыз керек. Алар өз маселесин өзү чечиши керек. Биз мына ОДКБнын курамында аскерлерди киргизүүгө каршы чыгышыбыз керек. Мен азыр эгерде депутаттар түз эфирден көрүп турса, аларды да ошого чакырам. Мына жарандык коомдун өкүлдөрү топтолуп атат, улам-улам келип. Биз азыркы учурда казактарга кандай кол кабыш кыла алабыз, кандай көмөк көрсөтө алабыз? Ал жакта билесиздер, биздин 10 миңдеген жарандарыбыз бар, мигранттарыбыз бар. Аларга эгерде жанагындай мародерчулуктун кесепетинен жабыр тарткандар болсо, биз ошолорго балким гуманитардык жардамдарды беришибиз керек. Өзүбүздүн жарандарга, экинчиден башка дагы казакстандыктарга гуманитардык жардамды берсек болот. Чоң рахмат. Ким Рыся? Кетип калды го? Только что был. Ким экен? Депутаттарбы? Ошондо депутаттар кирип атышат уламдан. Ошондо азыркы бийлигин сактап калуу аракетин көрүп атышабы? Касым-Жомарт Токаев, Назарбаев. Сөзсүз түрдө мен ошентип ойлойм. Бул Назарбаев менен Касым-Жомарт Токаев өздөрүнүн бийлигин сактап калуу аракетинде, чет өлкөнүн аскер күчтөрүнүн колу менен сактап калуу аракетинде биз казактардын диктаторлорун коргош үчүн казактын карапайым элине курал сунууга жол бербешибиз керек. Аларды атууга жол бербешибиз керек. Биз аларга болгону гуманитардык жардам беришибиз керек. Эгерде Казакстан тараптан бизди көздөй качкындар болуп кала турган болсо, баш калкалап келе тургандар болсо, биз аларга жардам беришибиз керек. Азыр мен бул жердеги жарандык коомдун өкүлдөрү менен дагы ошол маселени талкуулайм. Эгерде өкмөт уюштура албаса ал жардамды, биз жарандык коом, билесиздер, волонтерлор буга чейин Кыргызстанда кыйын күндөр болгондо кандай жардам берген. Волонтерлор ошону кантип уюштурабыз, ошол жагын дагы талкуулайбыз. Анан эң негизги маселе азыр биз ал жактагы кыргызстандыктарга кабатырланышыбыз керек. Ал жерде кыргызстандыктардын ал акыбалы кантип, соода кылган кыргызстандыктар эмне болду? Эгер алардын тиги мал мүлкү тонолсо, аларга кандай жардам беришибиз керек?
алардын ошол жактагы ал акыбалы жагдайынан бул жактагы бир топ кыргызстандыктар көз каранды. Андан тышкары Казакстанга ОДКБ күчтөрү кирсе, кырдаал дагы ырбап, абдан узак убакыттарга чейин курчуп чечилбей кетиши мүмкүн. Бунун бизге экономикалык кыйынчылыгы абдан чоң. Себеби дегенде бизге чет өлкөдөн товардын көбү Казакстан аркылуу келет. Биздин товарлар Казакстан аркылуу гана чыгат. Биз туңгуюкта калып кала турган болсок, бизге эч кандай жакшылык болбойт мындан. Анан орус тарап айтып атат, биз демонстранттарды кууш үчүн эмес, стратегиялык маанилүү объектилерди кайтаруу үчүн баратабыз. Ооба, бул шылтоо болгону эми бизде буга чейинки тарыхта көргөнбүз да, ошондой тынчтык орнотуучу күчтөр деп кирип алып, ал жерде карапайым адамдарга жабыр көрсөткөндөрдү, ортодо провокаторлор бүлүк салып, мындай жөн карапайым адамдар ок жеген учурлар болгонун көргөнбүз. Мына Советтер Союзу Оганстанга эмне деп кирди эле? Тынчтык орнотуучу күчтөрүбүз деп кирбеди эле. Канчалаган биздин Кыргызстандын дагы атуулдары ошондо курман болуп келбеди эле. Биз тарыхты эске алышыбыз керек. Биз буга жол бербешибиз керек. Эң негизгиси ОДКБнын уставында жок бул маселе. ОДКБнын уставында жок. Эгер ОДКБ өз милдетин түз аткарган болсо, мына Баткенде чет өлкө Кыргызстанга кол салганда ошондо кийлигиши керек болчу. ОДКБнын уставына ылайык, анын мүчө өлкөсүнө кайсы бир чет өлкөдөн кол салынса, ошондо кийлигишет. Ал эми ички ишине эч кандай кийлигише албайт. Точка. Урусча, можете, пожалуйста, сказать, представьтесь, пожалуйста, ваше имя, фамилию, что вы представляете и против чего вы выступаете? Можете поднять? Уважаемые семьи, не называйте, пожалуйста, ОДКБ миротворцами. Историю, мы знаем, что происходило в Армении, в Беларуси, на Украине. Никакие они не миротворцы, это не голубые береты, не сравнивайте. ОДКБ это организация не миротворческая организация. Она поджигает только. Она не дает ОДКБ военные формирования нескольких стран. Не надо его назвать, уважаемый Булакевич, мы вас очень уважаем, но не надо назвать их миротворцами. ОДКБ никогда не занимался и не занимается. У них в уставе положения нет миротворческих положений. Миссия такого нету. Это не ООН. Это не Евросоюз. Это не комитет. Это не Красный Крест. Не он чей. Келиңиз. Жооп келбейт экен. Жооп келбейт экен. Анан ушинтип эле видеого тартып керек. Ушул бүгүнкү маселе боюнча Казакстанга аскерлер киргизилиши керекпи, жокпу? Сиздин пикириңиз кандай? Анан бүгүнкү өтүп жаткан жыйын ачык өтүш керек беле же кандай пикириңиз? Казакстан биз сыяктуу эле эгемендүү эркин өлкө. Ооба, абал татаал элдик көтөрүлүш болуп, бийликке нааразычылыктар жүрүп жатат. Бирок бул Казакстандын ички иши да. Эсиңерде болсо, эки өлкөнүн ичинде чатак чыкты. Ошол эле ОДКБга мүчө. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда ызычы болгон кезде негедир ОДКБ үн каткан эмес. Анан бүгүн Казакстандын ичинде болуп жаткан процесстерге күч колдонуп, ага аралашып Кыргызстан, Орусиянын, Белоруссиянын аскерлери кирген туура эмес. А жыйын, бүгүнкү Жогорку Кеңештин жыйыны сөзсүз түрдө ачык болуш керек. Себеби коомчулук билиши керек. Жогорку Кеңеш өкүлчүлүк орган, өкүлчүлүк мыйзам чыгаратын орган жана бул элдин өкүлдөрү. Элдин өкүлдөрү эмне үчүн элдин өзүнөн жашынып алып жыйын өткөрүш керек. Элдер өзүнүн ишенимин ушул депутаттарга ыйгарган. Силер биздин ортобузга туура чечим кабыл алган. А булар эшиктин артына жашынып алып, мындай чечимдерди кабыл алган. Анысына сыртта бир экөөсү келип көрүнгөндөр дагы оозун ача албай кирип кетти. Мындай коркок парламенттердин бир эки чакырылышын биз көргөнбүз да. Демек бул парламент дагы өзүнүн позициясы жок. Чындап өлкө күйгөн адамдардан турбаганы өкүндүрөт. Бүгүн ошол 7-чи чакырылыштын депутаттарына алгачкы оор маанилүү сыноо. Бүгүн билинет кимдин кайсы депутаттын ким экенин бүгүн билебиз. 90 депутаттын ичинен 60-ы макул берсе, бул чечим кабыл алынат деп атат. Сиздин прогнозуңуз кандай?
Эме өзүнүн ишмердигин толук баштап ишке кириши элек парламент жөнүндө ожомол айтуу кыйын. Бирок тизмени карап туруп, бийликчил партиялардын катарында депутаттардын саны көп болгондуктан мен ойлойм баары ОДКБнын чечимин колдоп коюшу мүмкүн. Себеби бийликтин партияларында эле 70-тен ашык мандат бар. Чечимди кабыл алуу үчүн, колдоо үчүн 60 гана добуш керек, конституциялык көпчүлүк. Ошондо чечим кабыл алып калышы мүмкүн, бирок бул тарыхта туура эмес чечим болуп калат. Кыргыз казактын ортосундагы бир туугандык мамилелерге баары бир сокку урулат. Эгерде анда чечим кабыл алынып калса, менимче казак туугандар деле акыл эстүү адамдар, алар түшүнөт. Ал дагы кандайдыр бир себептер менен кабыл алынган. Жалпы эл мына көрүп жатасыздарбы? Жөнөкөй эл кыргыз жоокеринин андай Казакстандын ички иштерине барып аралашып, ал жерде мылтык көтөрүп, же бир тууган элге мылтык кезеп ок атканга барбаш керек. Чоң рахмат. Бірақ қалып елдің ішінде транзит. Исторически так сложилось. Наши предки сюда пошли, они шелковую культуру проходили за счет этого и сидели на. Поэтому мы не были генеральны там, устраивать такое, да? Караваны приходили, ответ поставляли, у нас просто расположение. Состояние, мы вот сейчас воюем с границей, и это мы ратификацию. Прямой эфир. Говорите. Мы вообще глобально сейчас. Вы же про Казахстан. Про Казахстан. Ну, про Казахстан одно. Мы против введения войск. Мы против введения войск на территорию Казахстана. Казахстан — это братский народ. И вмешиваться в суверенитет Казахстана, я считаю, это глупо. Это историческая ошибка для нас всех. Это черным пятном ляжет на нашу историю. Казахскому народу мы желаем терпения. И надеюсь, что в скором времени наступит благополучие народа. Потому что казахский народ и кыргызский народ — это два брата. Исторически так сложилось. И роднее братьев у нас нет. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что идет подмена понятий внешнего агрессора. В Казахстане нет внешних агрессоров. Есть только внутренние недовольные граждане коррупцией. Точно такие же события, как у нас в Кыргызстане разворачивались
граждане вставали в защиту своих прав и интересов, и вы сами свидетели 3 революций. И если бы сейчас любой из наших президентов, будучи глупым, попросил бы помощи у ДКБ, Акаев не просил, Бакиев не просил, даже Сооронбай Жээнбеков не просил. И это позор для Токаева, что он просит у ДКБ помощи военной. А это агрессия. Они будут посягать на жизнь казахских граждан. Это, на самом деле, это огромная подмена понятий. Граждан превращать в террористов, которых как якобы готовили за рубежом. Это ужас. Все. Спасибо. Активисттерден материалы. Делайте из наших солдат палачей! Делайте из наших солдат палачей! Не делайте из наших солдат палачей! Не делайте из наших солдат палачей! Не делайте из наших солдат палачей! Где-то 10 минут. Наших солдат палачей! Через Не делайте из наших солдат палачей! Не делайте из наших солдат палачей! Не делайте из наших солдат палачей! Мы требуем открытого заседания! Требуем открытого заседания! Требуем открытого заседания! Требуем открытого заседания! Açık talgılağlar! Açık talgılağlar! Açık talgılağlar! Açık talgılağlar! Açık talgılağlar! Diktatörleri koldamış gerek! Diktatörleri koldamış gerek! Diktatörleri koldamış gerek! Diktatörleri koldamış gerek! Четко бізді жақтырбай қалды. Мен жаңа цитировать етіп отқам да сонда ол болды. Мындайлар мен айтыстан жазылып жатыр. Komşu özünüz tanıştırıp açalım. Yandı активист өндірістік танысы Ақылбек Жапаров бұл жері басын. Министрлер кабинетінің төрағасы қатары тура емес қадамдарды, тура емес пікірлерді айтып отыр. Bir туған қазақ еліне осындай азаптуу күндерде қырғыз әскерменен барақ деген не деген сұмдық болды. Бұл маңқұрт. Маңқұрттық хабары бар. Айтпатым тін жаңа изочка рекадлиция деген жыламан деген еме Найманды өз еместі өлтіргендей салыстырмалуу эпитет. Тура емес. Тоқтап түш керек. Да, у него на телефоне она же привозила. Быстро вроде. А, да? Бает еще. Когда там это... Как это было? Компресс. Компресс. егер жіберсе тақсын шығысқа бара алады.
принципе, все, да? Açık talkulansın. Kazakistan'da kabal. Mesele açık talkulansın. Açık жиын ötsün. Açık жиын ötsün. Açık жиын ötsün. Açık жиын ötsün. Yaşına turgan hech narsa yok. Emne uchun ham Yaşına turgan hech narsa yok. Endi jogorqi kengeshning statusi javr jogorqi kengesh bo'ladi. Bir tug'anga qo'l solmaymiz. Bir tug'anga qo'l solmaymiz. Bir tug'anga qo'l solmaymiz. Депутаттар unutmag'lar, Qirg'iz Qozoq bir tug'an. Qirg'iz Qozoq bir tug'an. Qirg'iz Qozoq bir tug'an. Qirg'iz Qozoq bir tug'an. Qirg'iz bir tug'an. Açık жиын ötsün. Açık жиын Bir ötsün. tug'an. Жиын açık ötsün. Parlament. ODKB'den çıkış gerek. Jasalmar, ODKB'den çıkış gerek. ODKB'den çıkış gerek. ODKB'den çıkış gerek. Дайте еще там надо выйдет российский. Batken okuyalarında ODKB kaydaylı. Депутаттар çıktılar. Çıktılar депутаттар. Надо было, чтобы наша половина как-то iki jakka. А что, она знает? Нет, да, все, слушай. А он сам пришел, да? Да, он Abdurasılova жиынга катышсын. Aziz Ayca kaçışsın. Жаранды коомдун активисттерин киргизгиле жыйынга. Ачык өтсүн, жыйын ачык. Жыйын ачык болсун, Абдурасулова киргизсин. Токаев преступник! Назарбаев преступник! Токаев преступник! Назарбаев преступник! Назарбаев преступник! Назарбаев преступник! Прекратите поддерживать преступников! Нельзя поддерживать преступников! Нельзя поддерживать преступников! Это прецедент, ребята. Мен айтамын, это прецедент. Бизде Кыргызстанда деле нааразычылык болуп турат. Биз деле мындай экономикалык жактан кыйналган элбиз. Анан бүгүнкү прецедент биз Казакстанга ОДКБ кирсе, эртең не дай бог бизге дагы ошолор келишет. Мы не должны допускать прецедента. Биз азыр могу жерде эң биринчи казакстандык бордоштор үчүн чыгып атабыз. Но экинчиси өзүбүз үчүн да. Это өзүбүздүн интересибиз. Нет, зачем они отключают интернет? Именно для того, чтобы граждане не объединились и не противостояли мародерству. Поэтому они отключают интернет.
Елдің қызығына дейін, бірақ елдер интернетменен алақсып үйінде отырғандардың бар болды. Да, и что вы сами же инициировали эти молодежи. Неменің форумы жоқ болды, форум жоқ. У меня такой вопрос. Қана былтырғы ушул бийликти алып келгенде. Чоғыз нерде 10 000, 20 000 болып жаштар чыгышпады беле. До концалар қайдасыңар? Вот это можно снова еще на прямой эфир дальше? Вот уж прямой эфир. До концалар жоқ қо. Қайдасыңар сендер? Жоқ, келсін, бияққа келсін. Келсін. А бүгін жоқ. 200-лер. Мамлекет үшін біз деп шықпады. До концалар қайдасыңар? Қошын қылай елге, чынында до концалар тұрмал. До концалар қайдасыңар? Келгіле, до концалар. До концалар бесілерді күтей, қорпоғла. До конца с казахским народом. Қазақ еліменен до концаус. До конца с казахским народом. До конца с казахским народом. Кейін açık болсын. Шалға өлім. Астан өлім. Қайда бармады? Причина қалды. Назарбаева в Гагу, да? Держи. Можно? Казахстан, бишкек билебиз. Казахстан нет. Ол что бишкек менен агрессор. Спасибо. Порядка ТНД. Да. А скажи ему. Я ему так сказал, что вроде болды башка интересный нәрсе жоқ. Жемоудан деген типа это мы все уходим, заряд оф. Все уже нет, типа они просто стоят, все больше. Ну, мы взяли интервью у этих. Еще 5-6, ну все, обычно я делаю. Это Булат. Он говорил, что он это вообще скоро. А что он это заберет? Заберет уже вот. Хорошо, скоро будем выписывать. Ким? Все это байки? Зорат это вот. Чё? Зузык байки? Да. Вот он алай. Каждый свой выбор. Соответственно,